Бишкек шаары дээрлик бир айдан кийин кайра карга оронду. Тазалык муниципалдык кызматы 14 февралда түнкү 12ге жакын кар тазалоо иштерин баштаган. Бүгүн түш ой дээрлик баардык көчөлөр иретке келтирилди. Адистер бул ирет жерде тоң жок болуп, тазалоо жумуштары оңой болгонун белгилейт. Декабрь, январь айларында кар жааган жок. Ошонун негизинде азыр биз мына эми кар жаап, жерде азыркы чынын айтканда бизге кичине жеңилдик болуп атат, потому что жерде азыр тоң жок. Температура дагы жылдагыдай минус жок. Азыр данный времяда иштер жүрүп атат, оңойрок болуп атат. Жылдага караганда расход азыраак болот. Милициянын кайгул кызматы тазалыктын кар тазалаган техникалары тоскоолдуксуз жана үзгүлтүксүз иштеш үчүн аларды коштоп жүрдү. Кайгул милициясы жолдорду тазалоо иштери түнкүсүндө уланаарын эскертип, карды сүрүп тазалоодо тоскоолдук жаралбашы үчүн айдоочулардан автоунааларды жол жээгине токтотпоого чакырат. Бул жерде деген перекресткторго жакын жерде машина көп болуп калат. Ошонун негизинде сопровождение кылабыз. Анан дагы жол жээкке ээлери чыштап кетип калат машиналар. Ошолорду алдырып, ошо жол жээктерде кырларда жакшы тазаланыш үчүн да ошон үчүн сопровождение кылабыз. Эсеби жок, бирок бүт эле машинаны колдон келишинче алдырып тазалатып атабыз. Кар тазалоого 16 кар тазалоочу автоунаа, зил кум чачкыч унаасы жана туз жүктөгүч техника тартылды. Жол тейлөө башкармалыгынын 24 адиси жана 628 тазалык кызматкери борбор калаанын көчөлөрүн иретке келтирип, шаар тургундарына шарт түзүп берүү иштерине тартылган. Кар кече саат 6-дан өтүп башталган кечки. Ошону менен биз саат 11-лерде гана жолго чыгып баштадык. Эмне дегенде ага чейин жолдор баягы тоңголокко келген жок да. Кечки саат 11:30 баштап мына азыркы убакытка чейин 534 тонна техникалык туз коромжо кылдык. Жалал Абадта 2 ирет кар көчкү жүрүп, 4 жаран дайынсыз болууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. 14 февралда саат болжол менен 12:30да түндүк-түштүк альтернативдик унаа жолунун Көгөр ташуусунда жайгашкан туннелдин түндүк тарабында кар көчкү түшкөн. Кар көчкү Чайна-Роуд ишканасына тиешелүү унааны, 1 даана жүктөгүч жана 2 даана экскаваторду басып калып, 3 киши дайынсыз болууда. Ушул эле күнү саат 17:30 чамасында туннелдин түштүк тарабында кар көчүп, натыйжада 1 пикап унаасын басып, дагы 1 пикап унаасын жана 1 вагонду сайга сүйрөп кеткен. Натыйжада 3 адам жабыркап, 1 адам дайынсыз болууда. Издөө иштери улантылып жатат. Адистер алыс жолго чыккан айдоочуларды эрежени сактоону эскертүүдө. Алыскы сапарга чыгуучу айдоочуларга эскертип кетебиз. Сапарга чыгаарда коопсуздук эрежелеринин баарын сактап, жаныңыздарга чынжырча, күрөк жана башка керектүү каражаттарды алууну сунуштайбыз. Ошондой эле унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоону эскертебиз. Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, туруксуз аба ырайы 16 февралга чейин созулат. Тоолуу райондордо көчкү түшүү коркунучу сакталып, жолдор тоңго айланып тайгалак болот. Уланбек Тиканбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.